Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Мен бүгүнкү чыгарылышта сиздерге кашар тартып бермекчимин. Кашар издегендер болсо, бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Баасы дагы негизден арзан чыгып жатат. Участагы 2 гектар болгон аткорумга, бука байлаганга жана башка чоң ангарлары менен сарай сатылып жатат. Дарегине көңүл буруңуздар, анда эмесе. Кең аралдан чыгып Түйтөнү көздөй кетип баратканда эле оң жак бетте Мүрзөгө жетпей, ушул повороттон кайрыласыздар. Кайрылгандан кийин эле оң жак бетте 300 метрден кийин илгерки Союз убагында курулган сарай ангарлары менен бул жер тегримен болгон. Ошол сарайга биз келдик. Мынакей мен аягына чейин тартып берейин, көрүңүздөр. Туугандар, жолго да маани берип коюңуздар. Асфальт жол менен эле келип, бул сарайга кирип кетет экенсиздер. Жол түшүгү мындайча айтканда бул жакта жок экен. Анда эмесе мен баштайын. Бул оң жак бетте ангарын көрүп турасыздар. Бул Союз убагында курулган, абдан үстүндөгү аркалары усилтетилип жасалган, ортосунда тумбасыз курулган чоң ангар. Бул сол жак беттеги сарайды көрүп атасыздар. Тегирмен болуп иштеп келген экен бул убакка чейин. Узундугу менимче бир 50 метрден дагы, мындайча айтканда 50 метрден да көп. Мынакей ичтерин караңыздар. Бул жердеги навестерди да көрүп атасыздар. Мал багам дегендер үчүн бул сарайды жемкана, чөпкана кылып колдонсо да болот. Аткорумга да бир чоң бука бакканга сарайы бар, мен аны да тартып берем. Мен бул сарайдын ичин тартып берейин мен сиздерге. Тегирмен болуп иштеп жаткан мынакей сарай. Үстүнүн баары потолоктору утеплять этилип жасалган. Плита тумбалар менен, балкалар менен ташталган. Мына ушундайча. Узундугун айтып өттүм, 50 метрден дагы көп, мындайча айтканда. Мына бул жакта бөлмө болуп бөлүнгөн тосмолор менен. Андан кийин кийинки жагын улантайлы. Ушул сарайдын эле уландысы аткана. Үстүнүн баары өзүнчө этаж кылып жасалып, үстү сеновал, чөп жыйуучу, астына 6 бөлмөлүү жылкыкана, аткана кылып, эшик тосмолорун баарын ушундай форточка кылып, ачыла турган кылып, атайын ат бакканга ыңгайлаштырып, баарын эринбестен жасаган экен. Бул ушул сеновалдын үстүндөгү тумбаларды көрүп атасыздар. Илгерки Союз убагындагы ушул бетондон болгон тумбалар менен курулган. Мен баасын айтсам, таң каласыздар туугандар. Ошол акча менен бул сарайды мындай деңгээлге жеткириш мүмкүн эмес. Эгер кашар издесеңиздер, чын эле буну сүйлөшүп алып койсоңуздар болот. Баасы чын эле арзан чыгып атат. Мындай сарайды куруш үчүн азыр бүгүнкү күндө строй материалдын кымбатын көрүп атасыздар. Мындай деңгээлге жеткириш үчүн бир оңбоон акча кетет. Андан кийин эле ушул мынакей атканадан кийин эле кийинки уландысы мен айтып жаткан жанагы бука багуучу аткорумга даярдалган, узундугу болжол менен 40 метрдин тегерегинде мына ушул бука сарай. Бул дагы ушу шарттары баары жасалган. Мен ичине кирип сиздерге кенен тартып берем. Чогуу көрөйлү анда эмесе. Бука багуу, бука бордоо бизнеси дагы бүгүнкү күндө абдан, мындайча айтканда, бир кирешелүү бизнес. Бул сарайга мынакей бука байласаңыздар, бардык лотоктору даяр. Бунун дагы үстүндөгү бардык балкаларын көрүп атасыздар, бетондордон болгон. Үстү заливкасы куюлуп, утеплять этилген, дубалдардын баары жылуу. Почти бука бакканга даяр. Мына лотокторунда өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кичине вложение кылып, ушу бок чыгаруучу лоток ошол эле жумушка алган экен. Калгандары даяр. Менимче бул сарайга 40тан ашык бука батат. Эгер батпай баратса, буну улантып койсоңуздар, мына бул жакта даяр тумбалар турат. Территория болсо абдан кенен. Каалаганча узартып, бул территорияга 1000 баш, 2000 башка чейин бука баксаңыздар дагы, ошончо сарай салганга территория жетиштүү сиздерге. Кийинкиси ушу временканы тартып берейин. Бул временкага 2 чабан жашаганга ылайыкташтырып салынган. Ичин дагы тартайын. Айнеги пластик экен.
Бул жагы кулптануу мен кийинкисинде кароолчу жашап жатат. Ошол кароолчу жашап жаткан үйү канча бөлмөлүү, чоң көрөлү. Ana Bismillahirrahmanirrahim. Киргенде эле ушул жери көрүп атасыздар, прихожий жана кухня. Бул жагы зал деп коелу, зал. Мындай акталган, баары ичи таза. Полдордун баары жыгачтан салынган. Мындайча айтканда жашаганга кыштан чыкса да болот экен. Бардык шарттары жок болсо дагы ушул печкалары бар, кышында үшөө чыкса болот экен туугандар. Тигил берки бөлмө дагы туура эле ушундай. Анын ичин тартып берет элек, бирок ошо кулптануу болуп калды. Жашаганга тамы ушундай. Андан кийин да сиздерге бир айта кетчү нерсе туугандар, мына негизинен бул территория ушул заборго чейин эле болуш керек эле. Ушул забордон тышкаркы участокты, территорияны дагы өздөрүнүн карамына караткан экен. Наркы жагындагы өздөрүнө караткан, мен сиздерге ал жагын да тартып берем. Бул жакта туугандар бир 20 сотыктын тегерегинде участок бар. Бул дагы мына ушул кашардын карамына толук өткөн. Бул жака мына картошка да айдаса болот. Помидор, бадыраң. Жана экинчи жагы деп жатканым мынакей ушул заборлор курчалып турган территорияны дагы өзүнө караштырып алышкан. Бул заборлордун эле баасы бүгүнкү күндө билесиздер, бул жерде караңыздар, канча штук забор турат курчалган. Ушул заборлорду баасын эсептеген күндө дагы мындай сарайды ушул абалга алып келиш өтө эле кымбат акчага турат. Анда эмесе баасын мен сиздерге айтып баштайын туугандар. 65 000 АКШ долларын сурап жатат. Варианттар каралат. Варианттарыңыздар болсо ошо төмөндөгү номерге чаласыздар. Бул жерде дагы ушул эски таразанын орду турат. Бул жер тараза болуп, ошо тегирмен болуп иштеген. Эски Союздун убагында сарай болгон экен. Жана ушул ангардын ичин дагы мен сиздерге бир тартып берип коеюн. Карасаңыздар, ортодо тумба жок, ушундай усилтетилип, тростор менен, чоң арматуралар менен абдан бир өзгөчө жасап, ортодо бир жолтоосуз, тумбасыз жасаган чоң ангар. Мен сиздерге толук тартып бердим. Анда эмесе бул чыгарылышты жыйынтыктайлы. Кашар издегендер төмөнкү номерге чаласыздар. Же сиздердин жакындарыңыздар кашар издеп жүргөн болсо, ушул видеону бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. Кийинки чыгарылышка чейин баарыңыздарга ассаламу алейкум.